жана 4 рекет сүннөт. 2 рекет парз намазынын алдында окулган имамдын хутбасын угуп туруу парз амалдардан болуп эсептелет. Аср дигер намазы 4 рекет парз. Жогоруда эскертип айтып өткөндөй эле ар бир парз намаздын алдында икомат айтылат. Ал азанга окшош, бирок үндү акырын чыгаруу менен тезирээк айтылат. Жана хаялал фалах деп экинчи жол айткандан кийин кат кооматис салах деген сөз 2 жолу кайталанат. Аср намазынын 4 рекет парзына төмөнкүчө ниет кылынат. Ниет кылдым аср намазынын 4 рекет парзын өз багында калыс Аллах үчүн окумакка, жүзүмдү кыблага караткан калыбымда. Ниет кылгандан соң Аллаху акбар деп колдор өйдө көтөрүлүп такбир айтылат. Оң кол сол колдун билергине кармалат да киндиктин тушуна коюлат. Анан санаа окулат. Андан кийин аузу биллахи минаш шайтонир раджим бисмиллахир рахманир рахим деп Фатиха сүрөсү жана Зам сүрө кыраат кылынат. Анан Аллаху акбар деп рукуга барылат. Кийин субхан раббиял азим деп 3 жолу тасбих айтылат. Рукудан сами Аллаху лиман хамидах деп түз турулат. Түз турган жайда Роббана лакал хамд деп айтылат. Анан Аллаху акбар деп саждага жыгылат. Саждада 3 жолу субхан раббиял ала деп тасбих айтылат. Анан Аллаху акбар деп олтурат. Кийин дагы Аллаху акбар деп кайрадан саждага барылат. Саждада кайрадан субхан раббиял ала деп 3 жолу тасбих айтылат. Андан кийин Аллаху акбар деп түз турулат. Экинчи рекетте да бисмиллахир рахманир рахим айтылып, Фатиха сүрөсү жана Зам сүрө окулат. Анан Аллаху акбар деп ийилип рукуга барылат. Мында да субхан раббиял азим деп 3 жолу тасбих айтылат. Андан соң сами Аллаху лиман хамидах деп тик түз турулат. Түз турган жайда Роббана лакал хамд деп айтылат. Анан Аллаху акбар деп саждага барылат. Саждада адаттагыдай эле 3 жолу субхан раббиял ала деп тасбих айтылат. Анан Аллаху акбар деп олтурат. Кийин Аллаху акбар деп кайрадан саждага барылат. Саждада дагы 3 жолу субхан раббиял ала деп тасбих айтылат. Экинчи саждадан кийин Аллаху акбар деп каадада олтурат. Каадада ат-тахиятуну окуп Аллаху акбар деп жогору көтөрүлүп 3-чү рекетке турат. Мында да бисмиллахир рахманир рахим айтылып, Фатиха сүрөсү окулат. Фатиха бүткөндөн кийин эч кандай Зам сүрө кыраат кылынбайт. Анан Аллаху акбар деп рукуга барылат. Ал жерде субхан раббиял азим деп 3 жолу тасбих айткандан кийин сами Аллаху лиман хамидах деп түз турулат. Түз турган жайда Роббана лакал хамд деп айтылат. Анан Аллаху акбар деп саждага барылат. Саждада адаттагыдай эле 3 жолу субхан раббиял ала деп тасбих айтылат. Анан Аллаху акбар деп олтурат. Кийин Аллаху акбар деп кайрадан саждага барат. Саждада дагы 3 жолу субхан раббиял ала деп тасбих айтылат. Экинчи саждадан кийин Аллаху акбар деп 4-чү рекетке турат. 4-чү рекетте да биринчи бисмиллахир рахманир рахим деп Фатиха сүрөсү окулгандан кийин эч кандай Зам сүрө кыраат кылынбайт. Анан Аллаху акбар деп рукуга барылат. Мында да субхан раббиял азим деп 3 жолу тасбих айтылат. Кийин рукудан сами Аллаху лиман хамидах деп түз турулат. Түз турган жайда Роббана лакал хамд деп айтылат. Анан Аллаху акбар деп кайрадан саждага барылат.
Саждада адаттагыдай эле 3 жолу Субхан Раббиял Ала деп таспих айтылат. Анан Аллаху Акбар деп олтурат. Кийин Аллаху Акбар деп кайрадан саждага барылат. Саждада дагы 3 жолу Раббиял Ала деп таспих айтылат. Экинчи саждадан кийин Аллаху Акбар деп олтурат. Бул олтуруш каада. Каадада биринчи ат-тахият окулат, андан соң салават окулат. Салават окулуп бүткөндөн кийин дуа окуш сүннөт. Андан кийин оң жана сол жака карап ассалому алейкум ва рахматуллах деп салам берилет. Ушуну менен Кудай буйруса, асыр намазынын 4 рекет парзы толук окулган болуп эсептелет.